Баарыбызды кааласак да каалабасак да эмгекке үндөгөн жаңы таңдын атышы кутмандуу болсун жакшылар деп сүйүктүү көрөрмандарыбыздын ар бирине кол булгалап жылуу студиянан салам айтып, Шарлотта Ишматовам таңкы баткен көрсөтүүсү өз ишин баштайт. Урматтуу көрүүчүм, экранга жакын олтуруңуз. Бул таңды дагы өзгөчө бирге өткөзүүгө биз дагы даярбыз. Келген конокторубуз менен өзгөчө жакшы маек курабыз, керемет атмосфера жаратабыз. Анан биздин катарга кошулам десеңиз, экран түбүндө жазылган WhatsApp номерлер кызматта экенин эсиңизге салып коелу. Андан сырткары бүгүн аптанын жума күнү, 10 ноябрь. Бул күнү сиздин үйдө кандай жакшылык ээлерин дагы жар салып түз эфирден куттуктасаңыз болот. Анда бесем бүгүн 10 ноябрь бүткүл дүйнөлүк илим күнү. Бүгүн биз дал ушул илимге умтулган мыкты инсандарды студиябызга чакырып олтурабыз. Баткен мамлекеттик университетинин мыкты мугалимдери, билимди өнүктүрүүгө өз салымдарын кошуп келе жаткан мугалимдер Айчүрөк Эргешали кызы, Баткен мамлекетинин доценти, сапат жана карьера бөлүмүнүн жетекчиси, мыкты мугалим эжекебиз. Кутмандуу күнүңүз менен. Саламатсыздарбы? Майрамыңыз менен. Рахмат. Жана ошондой эле Нуржан Шабиева, Баткен мамлекеттик университетинин экономика илимдеринин доктору, мыкты мугалим эжекебиз. Майрам кут болсун. Жакшыбы маанайлар? Жакшы. Негизи илим, билим туурасында майрам болгондо эле биздики деп кабыл алат болушуңуздар керек, Эмнеге дегенде, баягы университетте иштеп, жаштарга, өзгөчө студенттерге билим берип, алардын билиминин өнүктүрүүсү үчүн салым кошуп, бул өтө оор кесип болсо керек деп айта алабыз. Майрам кандай башталды? Жакшы. Бүгүнкү күндү ошо эфир менен баштап отурабыз. Мана сонун буюрса, жакшы майрамды белгилейбиз деп отурабыз. Бүгүнкү күнгө карата арналган иш-чараларга катышууга даярданып жатканбыз. Бүгүн конференциялар болот, андан сырткары онлайнда конференциялар, семинарлар. Илим күнүн жыл сайын эле ушундай маанайда өткөрүп келебиз. Жакшы, илим күнү дегенден кийин эле сөз түрдө дал ушул Баткен мамлекеттик университетинде билим бергениңиздерден кийин ошол туурасында кеп баштагым келип атат. Негизи иштегениңиздерге канча убакыт болду? Билимиңиздер негизи өзүңүздөрдүн билимиңиздер тууралуу программаны баштап алалык, Жакшы. Мен жалпы эмгек стажым 11 жыл. Баткен мамлекеттик университетинде 9 жылдан бери иштеп жатам. Өзүм ошол Батмунун бүтүрүүчүсү болом. Баткен мамлекеттик университетинде билим алып, кайра алган билимимди өсүп келе жаткан жаш муундарга жумшап жатамын. Салым кошуп атам ошолордун өспөн өңүшүнө. Учурда, ооба. Жакшы элеби, анан мындай баягы өзүңүздөрдүн берип аткан билимиңиздерди алардан баягы бизче айтканда сыгып алуу дагы өзүнчө бир рахат болсо керек. Алар берип атабы ошол түшүмүн? Жакшы эле. Ооба. Азыркы жаштардын көз карашы, өсүп өнүгүүсү бир аз башкачараак. Мындан ошол 10 жыл мурда алып көрсөк, мен өзүм курактагы группалаштар, студенттик кездерди алып көрсөк, ал учурда бир аз да башкача болгон, башкача өңүттө. Азыр аябай жаштарыбыз мындай изденген, чыгармачыл студенттер болуп атат. Илимге умтулган, билимге умтулган жакшы жаштар өсүп келатат. Сонун. Мен өзү экономистмин. Ошого байланыштуу негизи эмгек стажымды мен башка жактардан баштагам. Банктарда иштегем, жеке фирмаларда иштегем. Ал эми педагогикалык стажымды ушул Баткен мамлекеттик университетинде баштадым. Докторантураны бүткөндөн кийин уже илимий дайражанды алып, анан мен мына илимим менен бөлүшөм деп ушул университетке келип, студенттерге ошо сабактарды өтүп, азыр эми бөлүшүп атабыз. Кандай десем, чынында эле биздин учурда 15 жыл мурда дебейинби, студенттер такыр башкача болчу. Азыр ой жүгүртүү такыр башка, кандай десем, жашоого караган көз караш да башкача болчу.
Азыркы балдар болсо биринчи курска келип эле уже амбициялары күчтүү, чоң. Буган катышкым келет, аны көргүм келет, муну көргүм келет дейт да. Биз болсо мектепте улагандай эле окуп кеткенбиз деп ойлойм. Анан ошол аябай кубандырат. Мисалы үчүн былтыр 4-5 студентти даярдап конференцияларга жөнөттүк. Ошо Баткен мамлекеттик университетинин атынан ошол жерге барып жөн эле катышып, карап кайра келбестен ийгиликтүү орундарды алып, приздерин алып кубантып келишти. Бул дагы болсо ушул Баткен жергесиндеги жаштардын билимге умтулуусу бар дегенди түшүндүрөт деп ойлойм. Ошон үчүн Баткенге келип алдым дебейсизби? Көндөн бери дебейсизби? Нуржан эжекебиздин басы белгилеп айтпасак болбойт. Ысык көлдөнсүз. Кыргызстаныбыздын берки аркы бурчунан берки бурчуна келе берген, Картанын бир башынан экинчи башына келдик. Караңыздарчы. Бирок жолдошум ушул жактан, Кызыл Кыядан болот. Эми кандай десем, биз кыргыздарды айтмакчы, кайсыл жерге барсаң ошол жердикисиң да. Демек, эми мындан кийин Баткендикимин дебейсизби? Баткен элинин жаштарына мына ушундай өзүңүздүн билгениңизди үйрөтүп, мыкты жаштарды чыгарууга аракет кылабыз. Сөз түрдө биз кубанычта гана болуп калабыз, чындыгында. Негизи эле мурдагы менен азыркыны салыштырып өттүңүздөр да өзүңүздөр. Мугалимдердин арасында дагы ушундай айырмачылыкты байкайсыздарбы? Биз азыр студенттердин илимге, билимге умтулган аларды салыштырдык. Мугалимдердин деле илими жогоруладыбы же тескерисинче болуп атабы? Ооба, албетте. Бизде ушундай өзгөчө көндүмдөр менен жаңы билимге умтулган студенттер келгенден кийин аларга дагы ошо татыктуу биз билим беришибиз керек. Мурдагыдай традициялуу сабактарды өтсөк, алар кызыгышпайт, алардын сабакка болгон кызыгуусу артпай калат. Азыркы окутуучулар дагы баары изденүү менен студенттен көбүрөөк студент билбеген жаңы бир маалыматтар менен бөлүшүп, анан сабактарды дагы инновациялык технологияларды колдонуп өтүү бизге азыр салт болуп калды. Мурдагы традициялуу сабактар анча өзүнүн жемишини бербейт. Баары ошо изденүүнүн үстүндө. Сабактарыбыз сөзсүз ошо жаңы технологиялар менен өтүп атат да, пландаштырганыбызда ошону эске алып, сабактарыбыз ошондой өтүп атат. Кошумчалайсызбы? Кошумчалаганда толук эле кошулам. Бирок мындай да, эми азыр заман талабы ушайын окутуу деген сыяктуулар көп кошулду. Биздин учурда андай нерсе ойго да келбейт эле. Как положено лекция жазат элек, ошол лекциянын жыйынтыгын кылып экзамен тапшырат элек да. Жаттаса жаттап, жаттабаса ошол мээңде эмне калса ошону айтат элек. Азыркы студенттерге мүмкүнчүлүк дагы жогору, материалдын баардыгы интернетте бар. Кызыгып изденем десе, кеңири, жолу ачык. Анан биз дагы ошондой мүмкүнчүлүктөрдү түзүп атабыз. Университет аябай жакшы техникалык жактан жабдылган деп айтсак болот. Онлайндарды окутабыз, башка ошондой конференцияларга дагы онлайн катышса болот студенттер. Бүт мындай шарттардын баардыгы бар десек болот. Ал эми негизи Баткен мамлекеттик университетинде мыкты мугалимдер иштешин билебиз да. Ал эми сиздер ушул мугалимдердин арасында профессорлор барбы? Же болбосо жалпы эле дал ушул мугалимдердин жетишкендиктери, ийгиликтери тууралуу кеп калсак? Бизде университетте ошо талап боюнча жанагы билим сапатыны кайсы бир пайызды ошо илим жактаган окутуучулар түзүшү керек. Бизде дагы бар. Илимдин кандидаттары, доценттери, докторлор, профессорлор баары иштешет. Бул азыркы учурда
ошо замандын талабы билим сапатын көтөрүүнүн бирден бир жолу. Эгер ошондой илимдүү, билимдүү окутуучулар студенттерге сабак берсе, албетте ал өзүнүн жыйынтыгын жакшы бир көзгө көрүнөрүк жыйынтыкты берет. Жакшы, көрөрмандар тарабынан ишиңиздерге ийгилик каалап, майрамыңыздар менен куттуктагандар бар экен. Рахматыбызды айталы, балким студенттердин арасында мына ушундай сонун майрамдарыңыздар менен куттуктап, жакшы бир гүлдөрүн узатып атат. Рахматыбызды айталы, урматтуу көрүүчүлөр, бул таңкы Баткен көрсөтүүсү Баткен мамлекеттик университетинин мыкты мугалимдери студиябызга келип отурат. Бүгүн 10 ноябрь илим күнүнө карата. Алдыда кыскача жарнама болсун, андан соң программабызды улантабыз. Эч кайда ыстабай туруңуз. Таңкы Баткен көрсөтүүсүн көрүп атасыз, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн 10 ноябрь илим күнүнө карата бизде Баткен мамлекеттик университетинин мыкты мугалимдери студиябызда мейманда Найчурок Эргашали кызы жана ошондой эле Нуржан Шабиевалар. Жакшы, маанайлар. Абдан сонун. Бүгүн илим күнүнө карата негизи жакшы маек курганга аракет кылып атабыз да. Эми чындыгында баягы эфирден сырткары сүйлөшүп калдык. Бизде экран артында көрүп аткан апаларыбыз, эжелерибиз алган эмес, жаштарыбыз дагы толтура. Илимге умтулганы да бар, умтулбай калып калганы дагы бар да. Бизге илимдин эмне кереги бар, бизге эмне пайдасы бар, биз эмне кылат элек деп көп адам айтат. Алганы турсун, апалары дагы сен окуп не алым болот белең деп айтып калышат да. Мына ушуларга кандай жол көрсөтөт элеңиздер мугалим катары? Мына ушундай инсандарды канткенде биз тарта алабыз илим жолуна? Азыр биз айтып өткөндөй, азыр окуйм деген жаштарга абдан мүмкүнчүлүктөр кеңири. Биз мурдагы биздин куракта айтсак, ошо бир мисалы тил курсун окуш үчүн же компьютер курсун окуш үчүн Ошко же Бишкекке барып келишибиз керек болгон ал учурда. Эгер барбай калсак, окуй албай калмакпыз да. Азыркы учурда онлайндар бизге абдан жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлдү онлайнда. Онлайн вебинарларга, семинарларга жаштар ошол жактарды карап, социалдык тармактарда дагы азыр бардык эле билим берүү мекемелеринин өзүнүн баракчалары бар. Ошол жактан маалыматтарды алып, проекттерге катышып, конкурстарга катышып, жакшы бир ийгиликтерди багытырса болот. Айта кете турган болсок, биздин Баткен мамлекеттик университетинин студенттери дүйнөлүк рейтингге чыгышты. Ошол проектти жазышып, ал проект Кыргызстан боюнча жана жождор арасында өткөрүлгөн. Андан ошол биздин студенттер топ 10го киришкен. Бул бир Баткен мамлекеттик университетинин студенттери. Мында айта кетчү нерсе, ошол студенттердин окууга, билимге умтулуусу бул өтө жакшы да, абдан жакшы болуп атат. Ошондуктан окуу үчүн атайын бир мындай шылтоо жок өзү. Окуйм деп, үйрөнөм десе, өзү изденип, азыркы күндө тапкан абдан жеңил, оңой. Анан ошол студенттерден өздөрү мындай үлгү алып, мотивация алсалар болот. Албетте бул илим жолуна түшсө, жанагы студенттер бош жөн калбайт да. Сөзсүз бир чоң бир ийгиликтер аларды күтүп турат деп мен ишеничтүү түрдө айта алам. Жогоруда айтканыңыздай, илимди жаштардын дүйнө кезүүсүнө, сонун мүмкүнчүлүктү өздөрү үчүн жаратууга дагы зор кеңешин айтып атат эжекелерибиз. Демек, бул нерсени сиз сөз түрдө мээңизге сактап алыңыз, дагы аракет кыла берсеңиз, сөз түрдө максаттарыңыз, кыялдарыңыз ишке ашат деп айта аласыз. Келиңиз, сиз кандай кеңеш айта алат элеңиз? Эми мындай кыргыздар айтат го, билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат дейт. Азыркы глобализация учурунда миңди эмес, миллионду да жыгат. Чындыгында Баткен жергесинде билимге анча көңүл бурулбайт дегенге кошулбайм. Себеби менин билишимче баягы ОРТларда алтын сертификаттардын көп эле ошол Баткен жергесинен алышат. Мына Баткен шаарында гимназиядагы күчтүү мектептердин бири деп билем. Мен тааныгандардын арасынан эле
Баткендин мектебин эле бүтүп, за граница окуп, чет өлкөдө окуп, ошол жерде магистратурасын, докторантурасын жактап, кайра ушул Баткенге келип, илим жолунда болбосо дагы, мисалы үчүн бизнес алкагында иштегендер көп. Ошол чет элдик тажрыйбаларын Баткенде колдонуп аткандар бар. Демек, бул такыр эле илимге жабык дегенди четке кагат деп ойлойм. Билимге умтулгандар аябай көп. Азыркы учурда биздин система Болонский системага өттү. Бул Болонский система демекчи, магистратураны башка жерден бүтүп келсе, докторантураны башка жерден бүтүп келсе дагы, бизде дагы ошол кабыл алынат. Мурункудай эмес да. Нострификациядан өтүш керек, но все равно. Анан бул деген эмне демекчи? Если даже биздин Кыргызстандын ичинде ошондой билимин жогорулатып алып башка жерге кетем десе, чет өлкөдө дагы ошол илими жарактуу деп жакшы иштерде иштегенге мүмкүнчүлүгү бар. Анан ошондой жетекчилик кызматтарда иштеген адамдарды дагы тааныйбыз. Кубандырдыңыз. Анда биздин Баткен элибизде дагы мына ушундай илимге умтулуп, мыкты жетекчи, мыкты инсандар бар болгону аябай кубандырат, сүйүндүрөт. Анан сөзсүз түрдө мына ушундай инсандарды чыгаруу үчүн билимдүү мугалимдер чоң салым кошот атпайбы, ал жакта. Ал эми жогоруда сиздер айткандай, азыр мындай эле көрүнүш болуп калды окшойт, тил үйрөнүү боюнча, тил үйрөнөм деген жаштарга кандай кеңеш бере алат элеңиздер? Чын эле кайсы бир чет өлкөгө чыкпасын, тил билмейинче менимче чыга албайт болуш керек. Ооба. Азыр мына Кыргызстандын ичинде деле мекеме ишканалар дагы ошо тил билген адистерге көбүрөөк көңүл буруп калышты. Тил үйрөнүүнү каалаган студенттерге ошо мүмкүнчүлүктөр абдан кеңири, өзү айткандай социалдык тармактардан, ошол эле WhatsApp'тардан, онлайн эч жакка барбастан үйүндө отуруп эле курстарга жазылып, айтылган саатта кирип окушсалар болот. Анан студенттин өзүндө биринчи каалоо болуш керек. Анан ошол убактысын бөлүш керек да. Атайын мисалы англис тилин үйрөнөбү, корей тилин үйрөнөбү, жумасына, күнүнө канча саат ошол тилге убактысын бөлө алат. Анан жыйынтыгы сөзсүз болот. Эч ал куру калбайт, ал нерселер. Окуган студенттер жөн калбайт да. Сөзсүз бир ийгиликтерге жетет. Ушул жерден бир аз кыскача реклама кылып кетели. Баткен мамлекеттик университетинин студенттери үчүн ушундай тил курстары бекер. Түрк тилин окутушат, корей тилин окутушат, англис тилин окутса бекер, окутушат. Ушул суроону жаңы эле берейин деп аткам. Студенттерден сырткарыларга окутулбайт. Мен барып окуйн деп атпаймынбы? Барды каалоочулар үчүн, каалоочуларга студенттер үчүн бекер, каалоочулар үчүн акчасына болсо керек, билбейт экенбиз ал жагын. Демек мүмкүнчүлүк бар. Ооба. Байланышып, дал ушул университетке бара берсе, каалаган жогоруда айтылган тилдер боюнча мыкты өзүңүздү баягы тил үйрөнүп кетүүгө зор мүмкүнчүлүк мага аябай жакты. Сөзсүз түрдө барсак болот экен. Негизи Баткенде дагы башка жерлерде тил окуу курсу барбы, ал жөнүндө маалыматым жок экен. Бирок азыр жакшы бир кеңешти угуп алдык окшойт. Көрөрмандар тарабынан келген суроо: кутмандуу күнүңүздөр менен, майрам кут болсун дейт. Илим жаатында пландарыңыздар барбы дейт. Рахмат. Ооба, бизде абдан пландарыбыз көп. Ушул кесипти аркалап, ушул жактын жолуна түшкөнбүз. Бийик максаттарыбыз көп. Мисалы кайта кетсем, мен ошол илимдин кандидатымын. Буюрса доценттик наамды алганы турамын аз убакытта. Андан кийин буюрса доктордук диссертациямдын үстүнөн иш алууну баштаймын. Иш жүргүзүүнү баштаймын. Анан ошол студенттерди дагы айтпадыкпы? Абдан дагы жаңы көңүлдөр менен келген студенттер көп да. Аларга дагы ошо багытты берип атабыз.
алар дагы азыртадан ошо магистратурага тапшырып, магистрдик диссертацияны кайсыл темада жасак экен, кайсыл темаларды азыр Баткен жергесинде эмне көйгөй болуп жатат, ошолорду изилдеп алып чыксак экен деп жаштар көп, студенттер көп. Ошолорго багыт берип, алар дагы болгон ошол изденүүнү алып чыгалы деп жакшы пландарды пландаштырып койдук. Негизи илимге кадам таштаган адам эч качан окуусун токтотпойт деп ойлойм. Бул Айчүрөк айым айткандай эле окууну уланта беребиз. Магистратурага тапшырып койгонбуз башка профилге. Мен экономистмин, бирок ошол эле жерден мындай педагогикалык дагы билим алгым келген үчүн азыр педагогикага тапшырып койгом магистратураны. Ошол эле учурда аспирантурага да тапшыргам. Демек, жакын арада Кудай буйрса, эмгектерди жазып, кандидаттыкты жактаганга аракет кылабыз, точнее жактайбыз. Анын аркасынан дагы уланып кете бермекчи. Илим азыр глобализация шартында аябай жогорку деңгээлде, жогорку темп менен өнүгүп жатат. Ошол себептен бир калыпта калып калуу мүмкүн эмес да. Бир күн окубай калсаң болду, уже артта калып кетесиң. Ошон үчүн күнүгө жаңы нерселерди үйрөнүп, билимге тереңирээк кадамдарды кылганга айла жок. Сонун. Ал эми дал ушул университет менен биз тыгыз байланышта болуп, ар дайым жаштар менен дагы, студенттер менен дагы иш алып барып келебиз да. Бизге эфирге келип калышат, бир аябай бир укмуш техникаларды ошондойлор менен көтөрүп келип, аларды иштетип беришип, биз ушундай бир жакка барып, жакшы бир конкурстарга барып, ийгилик жаратып келдик депчи. Дал ушул жаштар арасындагы, студенттер арасындагы ийгиликтер тууралуу кеп кылбайлыбы? Мен билгенден Эрнест деген бир бала бар болуш керек. Сиз жогоруда эфирден сырткары дагы өзүнчө бир мактап калдыңыз. Ошол жөнүндө кенен сүйлөшөлү. Ооба, жана айтып өттүм, ошол Эрнесттин проеги боюнча Баткен мамлекеттик университети топ 10го кирди дүйнөлүк рейтингде. Бул деген Кыргызстандагы башка окуу жайлардан жана иштелип чыккан проект өткөн эмес, долбоор. Ошо Батмунун проекти өткөндө, анан өткөн аз келгенсип, ал ошол дүйнөлүк рейтингке чыккан да. Бул абдан жакшы жетишкендик. Бул биздин ошол бизде иштеген окутуучулардын ийгилиги, бизде иштеген ошолорго багыт берген насаатчыларынын ийгилиги, окуган студенттерибиз көп ийгилик жараткан. Анан ошо бизде жанагы олимпиадаларга барышат, түштүк региону боюнча семинарларга катышып, алдыңкы орундарды ээлешет. Булар жөн эле ошо барып катышкан үчүн эле орундарга илешпейт да. Албетте анын артында түшүк, эмгек бар. Талкпаган эмгегинин айынан ошондой үзүрүн көрүп атышат да студенттер. Ооба. Ошо ийгилик жараткан студенттер абдан көп. Бизди дагы абдан кубандырат бул нерсе. Негизи кайсы бир мындай таланттын бир эле пайыз, калганы аракет болсун деп коет го, 99%. Демек аракетчил студенттер, жаштар көп турбайбы сиздерде? Ошол эле мен өзүмдүн эле студенттериме айтып коеюн. Ошо былтыр мисалы студенческий конференциялар болот. Анан ошолорго даярдадык. Эми кандай десем, конференцияга өзүң илим жолунда жүрүп даярданганың канча аракет аябай көп убакытты талап кылат, көп мээнетти талап кылат. Ал эми студентти ошого даярдоо дагы бир аябай түшүк десем болот. Ооба. Макаласын нөлдөн баштап жаздырып, аны улам корректировкалап, багыт берип, акырында эң уже бышып калганда аган презентациясын даярдап, анан сүйлөгөндү үйрөтүп, анан презентацияны выступать этип атканда мындай өзүңдү жоготпо деп кайра мотивация берип, эми ошо үй бүлөлүк шартка жараша мен бара албадым, мисалы. Ошондо дагы WhatsApp'тан жазышып, кайра чалып,
сурап, кайра сурап, өзүң жоготпо, Колдоп, дем күч болгонго аракет кыласың, потому что студент деген сенин продуктуң. Ооба. Ал жерде кандай өзүн көрсөтсө, илимий жетекчиси кандай экенин ошол жерден көрүп коюшат да. Эгерде студент өзү барып алып, жазган нерсесин айта албай жатса, анда уже башкача ойлор келиши мүмкүн. Эгерде тыкылдап өзүнүн точка зрения дегендей көз карашын толук жактай алса, анда уже демек даярданган экен дегендей башкача мугалимдик кыйын экен дегендей, сиздерге сөз тиет дароо эле. Сөзсүз түрдө бул ошондой да илимий жетекчинин үзүрү да, эмгегинин үзүрү бул студенттин презентациясы болот, жетишкендиги. Кудайга шүгүр, уят кылышпады, сонун местоларды алып келишти. Аябай разы болуп, өзүм ошончо место алып келгенде жаман сүйүнүп, элдин баарына реклама кылып, ректорубузга чейин кирип, менин студенттерим место алып келди деп аябай мактангам. Сонунда. Ошол учурдан пайдаланып, Айдарбек Токторовичке ыраазычылык билдирип кетким келет. Ушундай илим жааты дегенде 100% колдоо берет. Студентимди конференцияга алып барам десең, сразу даярсыңарбы, барып келгиле дейт. Өзүм барып келем десең, тоже сразу давай барып келгиле дейт. Ошол жагынан бул жетекчинин аябай күчтүү колдоосу иштегендер үчүн чоң мотивация. Ооба, жетекчинин сөзсүз түрдө бул жерде эмгеги аябагандай эле чоң. Эгерде жетекчи мыкты болсо, жетекчи илимдүү, күчтүү болуп атса, дал ушундай университеттерде, демек ал жерде иштеген мугалимдерден тартып кичинекей бир студентине чейин илимге умтула берет деп айткыбыз келип атат. Бул жерде сиздердин жетекчиңиздердин дагы салымы аябай чоң. Эгерде көрүп аткан болсо, Майрам менен да куттуктайлы, мына ушундай илимдүү, билимдүү, мыкты жетекчини. 8 сааттын 52 мүнөтү. Бүгүн биздин студиябызда урматтуу көрүүчүлөр, Баткен мамлекеттик университетинин мыкты мугалимдери атайын келип, болушунча билгенин баарын эфирде төккөнгө аракет кылды, бирок баары төгүлбөсө дагы баягы жетишкендиктерин, ийгиликтери тууралуу кенен кесир маек кылып Майрамдар менен куттуктатканга аракет кылдык. Нуржан Шабиева экономика илимдеринин доктору жана ошондой эле Айчүрөк Эргешали кызы Батмунун доценти. Чын эле мына ушундай билимдин, илимдин өнүгүүсү үчүн өз салымыңыздарды кошконуңуздар бул өтө чоң салым деп билебиз. Анан көрөрмандар тарабынан ийгилик каалап, биз сиздер менен сыймыктанабыз, жакшы көрөбүз, мыкты мугалим деп атыңыздарды атап аябай жазган экен. Ыраазычылыгыбызды билдирели. Мыктылыгыңыздар менен ар дайым мына ушундай жакшы бир майрамдарда түз эфирден сиздерди көргөнгө ар качанда даптаярбыз. Ишиңиздер чындыгында аябай оор. Мына ушул түйшүктүү оор кесибиңиздерден аркалап мыкты студенттерди тарбиялап чыгарып аткан ата-энелер дагы экран ар жагында сиздерге ыраазычылыгын айтып атат. Бул нерсени дагы унутпай, ар дайым баягы энергияга бай болуп эле, башыңыздар илимге толуп эле жүрө беришиңиздерге тилектешпиз. Баткен мамлекеттик университетинин мыкты мугалимдеринин ыраазычылыгыбызды айтып, эркин микрофон узаталы. Бүгүн 10 ноябрь илим күнү, дүйнөдө ушул күн белгиленип жатат. Биз дагы учурдан пайдаланып, өзүбүздүн кесиптештерибизди бүгүнкү илим күнү майрамы менен куттуктайбыз. Аларга ден соолук, дайыма ушундай илимге салым кошуп, жаш муундардын өспөнүгүшүнө чоң бир өзүбүздүн пайдабызды тийгизип жүрөлү да. Өбөлгө түзүп берели. Майрамыңыздар менен барыңыздардын майрамды абдан жакшы баштадык. Буюрса, абдан жакшы, дагы улантабыз деп турабыз. Баягы бизче айтканда жакшы эле пактанан коюп жөнөтүп атасыз дебейсизби? Албетте тамаша, бирок чындык сөздөр айтылды окшойт. Эфирге чакырганыңарга чоң рахмат. Бүгүнкү илим күнү менен баардык коллегаларымды куттуктап кетким келет. Ошол жанагы сөздү кайра кайталап, билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат. Ошон үчүн Кыргызстанда илимди өнүктүрүп, Япониядагыдай кара күч менен эмес, акылыбыз менен гана экономиканы өнүктүрүүгө аракет кылалы деп
баардыгын чакырып кетмекчи. Бар болуңуздар, сиздерге дагы ийгилик каалайбыз. Эшигиңиз ар качан да ачык, бат-баттан келип туруңуздар. Чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү күнүңүздөр эң көңүлдүү өтүңүздөр. Анан сөзсүз түрдө дал ушул кесиптештериңиздерге биздин дагы атыбыздан майрам менен куттуктап колунан кысып коюңуздар. Чоң рахмат айталы. Урматтуу көрүүчүлөр, бул эфирибиздин кайталоосун сиз YouTube, Instagram, Facebook баракчаларыбыздан баш багып көрүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. УТРК Баткен деп издесеңиз, ал жактан дагы сиз менен дос болобуз. Анан сөз түрдө комментарий бөлүмүнө ой пикириңизди калтырыңыз. Кийинки эфирлерде кимдерди чакыралы, кимдерди көргүңүз келет? Дал ушул суроолорго жооп жазып койсоңуз, биз үчүн сиздин оюңуз аябагандай эле маанилүү. Анда эмесе, жолугушуу үчүн убактылуу Шарлотта Эшматова кызыңыз коштошсун. Бүгүнкү эфирибиз сизге жагып пайдалуу болгон болсо, анда биз кубанычта гана болуп калабыз. Билимдүү, билимге умтулган жаштарыбыздын саны арбын болуп өсө берсин. Майрамыңыздар кут болсун.